Айтиев атындагы музей искусство жана тарыхты бириктирген ыйык жер. Дал ушул жерде бүгүн Алтынай Осмоеванын «Куттуу бозуй» аттуу көргөзмөсү өтүп жатат. Атым Алтынай Осмоева, мен сүрөтчү болом, Кыргызстанда төрөлгөм. Атам Тоңдон болот, Сүкөл районунан, апам Кеминден болот. Өзүм кутчумун, кутчунун кызы. Ушул көргөзмөнүн аты «Куттуу бозуй». Көргөзмөнү апаларыма арнадым. Анткени кичинекей чагымдан бери мени чоң тайнем чоңойткон, анан тайнем, чоң энем, анан апамдарым көп да. Ошондуктан мен ошол бозуй үй дегенде мен апаларымды эстейм. Ошондуктан бозуй жөнүндө ушундай куттуу бозуй, Кыргызстанга кут келип, биз өнүгүп, өсүп, мындай кыргыз элим өнүгүп, чоңоюп, мындай эметип кетсин деп ошондой ниетим менен жазадым. И вот бозуйга арнадым да. Бозуйдун философиясы абдан чоң. Анткени бозуйдун ичине киргенде биз мындай киребиз да, астыга түшүпчү. Анткени үй ал абдан ыйык нерсе болот. Ошондуктан ушул энени жасагам, эненин образын дай. Ар бир кийим 2D'де турат да. Так бозуйдун өзү. Анткени мисалы, бияктан көрсөтүп берейин. Мисалы бул ук, бул кереге, бул ук менен кереге, анан кийгизип атып, мындай бозуйдөй болуп калат да, апа-бакай турдукту кийгизип. Мисалы бул ар бир нерсеси мындай ачылат да. Көрдүңүзбү? Анан бозуйдөй тетеги керегелердин мындай абдан окшош да, архитектоникасы, формасы. Анан ар кандай кийгизсе болот, ар дайым ар башкача болуп калат да. Биринчиден мен ошол 2008-жылы абдан бир мыкты университетке окууга өткөм. Аты Central Saint Martins деген эң биринчи дизайн боюнча, ошол кийим боюнча өткөмүн да, дизайнер болуп. Ошол жакка барганымда биринчи жылы биз проект жасаганбыз да, мындай экзамендей катары. Анан ошол Великобританияда окуп, мен ким экендигимди, Кыргызстанды көп киши билбей турган ошол жерде. Анан досторума дагы, ошол мугалимдериме дагы мен каяктан экендигимди көрсөтөйүн деп, ошол эң биринчи бозуйдөн вдохновение алган бир костюм жасаганмын да. Ошол уже 9-10 жылдай болуп кетти. Эң биринчи идеямдан. Анан ушул Кыргызстанга 2014-жылы келгем. Ошондон бери мындай абдан ниеттенгем да, ошол бир чоң выставка жасап, бозуйга арнап, ошол анткени мен көп жылдан бери ошол чет мамлекетке жашап калып, ар кандай мектептерде окуп туруп, Кыргызстанга келгенде өзүмдүн маданиятымды жаңы көз менен көргөмүн да. Ошол биздин элибиз кандай экен, кыргыз элибиз ушунчалык калкыбыз акылдуу. Анткени апам чоңойткондо дайыма айтчу да, ошол макал лакаптар менен мени өстүргөн. Анан бар болгондо көппөй, жок болгондо чөкпөй деп мындай көп акылдарды айтып берген да апамдар. Ошондуктан мен ошол бозуй жөнүндө ошол идеямды уже 9-10 жылдан бери алып келип, азыр ошол болуп калды эми.
искусство бул эң мен үчүн бийик бир нерсе. Анткени ошол чыгармачылык эң кандай мындай махаббат да, рахаттанып жасайм. Чыгармачылыкка кирип кеткенде эчтеке тиги убакытта дагы унутасың, тамакты дагы жебей калам, мисалы мен мындай кирип кетсемчи, анан ишенем ар бир кишинин бир өзүнүн аябагандай мындай иши болуш керек да, кызыккан иши. Ошол бирдемкени кызыгып жасап эмете эң бактылуу адам деп эсептейм. Мен өзүмдүн чыгармачылыгым бар экениме абдан сыймыктанам, бактылуу сезем өзүмдү. Кыргыздын тарыхын жана маданиятын көрсөткөн, ички өзгөчө сезимдерди жараткан ушундай көргөзмө Бишкекте гана эмес, Кыргызстандын ар кайсы региондоруна өтөт.